Атыжонуңуздарга айтыңыз. Assalamu урматтуу Сооронбай Шарипович, сиздерге көйгөйүбүз. Биздин ушу балдарыбызга айрыкча участок жок. Балдарыбыз канча балабыз болсо дагы баягы өзүбүздүн эле бир 5000 сомдук пенсия менен эле жашап келатабыз. Алар деген пособияга барса, өзүбүздүн колубуз менен бир кичине үй салып берип койсок, эгерде ошол үйүңөр бар, же мына эмеңер бар деп ушинтип эле бир шылтактарды айтып, документтерини эч качан өтпөйт. Азыр мен эң улуу балам, 4 баласы бар, аялы да үйдө, өзү да үйдө. Эгер кичине колунан келсе ажер бир жерде иштеп калат, болбосо вообще акча жок, аябай кыйын биздин жаштарга. Ошон үчүн рассыялап кетип атат балдарыбыз, кыздарыбыз, неберелерибиз, аябай ушунчалык кыйынчылык болуп атат. Ушу биздин айылга деле келип, бизди деле карап, биздин көйгөйлөрүбүздү чечип койсоңуз аябай жакшы болмок. Пенсиябызды көбөйтүп коюңуз, пенсияларыбыз ошо биздин көйгөйлөрүбүз. Анан бизде жанагы айылыбызда аптека дагы жок. Бир анча мынча балдар, неберелерибиз ооруп калса, бизде аптека жок. Чуркап барып дары дармек ала калалы десек, бизде аптека жок. Ошо биздин талап кылабыз ушундайларды. Жакшы келипсиңер силер. Бизди да бирөө карайт экен.